кайрыктар улам таңышып, безеленип, жүрөгүм комсырын сезе берип, атамдын тизесинде күйдөн уктап, күй угуп ойгончу элек көңүл эргип. Манжалар мүшкүлтерип ойногондо, комуздун кулагынан тиштеп угуп, көзүмө элестечү бир ат чабыш алдыга озуп келген буурул күлүк. Күй ойнойт жүрөгүмдө ажайып күй, боздотуп үч кылтырет. Атам үнсүз эгиздей ажырабайт комуз экөө, сыяктуу болбогондой айың күнсүз. Тазагүл Закирова деген ысым кыргыз адабиятында барандуу орду бар. Кыргыз поэзиясынын көч башында келе жаткан лирикалык ырлары жана обондуу кайрыктары менен, кайталаңгы сыйкырдуу калемсабы менен таанылган тарыхый инсан катары ассоциацияланат. Жарым кылымдан ашык республикалык, облустук, райондук гезиттерде жана журналдарда жарыяланып келе жаткан кыргыз эл акыны Тазагүл Закированын ырлар жыйнактары казак, өзбек, түркмөн, грузин, түрк, англис тилдеринде дагы жарык көрүп келет. Адабият кыргыз өлкөсүндө бул адеп, адамдын тагдыры, адам жөнүндөгү илим. Биз ушу жаратмандар, адабият тармагында иштегендер ар дайым бир 100 кылымга, 100 жылга, бир 10 жылга эмес, бир 200 жылга тиешелүү чыгармаларды эртерээк жазып, эртерээк ошо элге жеткирип, улам ошо келечек жөнүндө ойлонгонго аракеттенип иштеп келет экенбиз да. Аны мен мына Касымбековдон, Түгөлбай Сыдыкбеков аксакалдан, Токонбаев агабыздан, Темиркул Металиев аксакалдар менен жүрөм, Айтматовдор менен ушулардын эмгектерине жакындан жаныбыздан тааныш болуп, алардын жолугушууларда алардын жанында отуруп, алар бизди четте калтырбай өздөрү чыгарма сүйлөп, чыгармаларын окуса кайра бизди кошо окутуп, ушундай болуп ошолордон тарбия алып өстүк. Улуу муундардын, өтүп кеткен ата-бабалардын баскан жолун, жетишкендиктерин, ийгиликтерин, мекенчилдигин элге жайылтууну көздөгөн каарманыбыз Тазагүл айым табиятынан жаратылышка жакын. Кооздукту даңазалап, даңктап, элин, жерин сүйүүгө, коргоого үндөп, тарыхый окуяларды изилдеп кайра жазуу боюнча өлкөбүздүн тарыхына таасири чоң. Кыргыз эли кылымдардан бери адабият менен, оозик адабият менен, санжыралар менен, эпостор менен, элдик ырлар менен бүтүндөй миллиондогон сап ыр болсо манас, ошо миллиондогон кыргыздын бардык жашоо тагдыры, турмушу, өнөрү, салты, санжырасы, жашоосу, адеби, тамак бышырган менен кийим тиккенге чейинки, же болбосо күлүктөрдү, бүркүттөрдү даярдаса талпынтып, ушундай шуңкарларды кантип учуруп, кантип бүтүн бардык терилеген десе, же болбосо ооздук көмөлдүрүп күмүштөн тиги куюшкандарды жасоо, кыргыздын кол өнөрү, мисалы күүлөр, элдик музыкалык аспаптар 90го жакын ошо Манас эпосунда. Кыргыз эли кылымдан баштап жер бүткөндө бүткөн калк, ошол тарыхый маалыматтарды өзүнүн ырлары менен миллион саптап төнүгүн ырдап, айлап ырдап отуруп, элди тарбиялаган. Канаттуу ырларды жазуу менен катар кинодокументалист Тазагүл Закирова даректүү тасмаларды дагы тартат. 20-кылымдын мыкты аялдары деген 5 даректүү фильмдери, Уркуядан уланган жол аттуу тасмасы үчүн 2000-жылы жылдын мыкты режиссеру наамын алган. Уркуядан уланган жол дегенде, Уркуядан баштап ошол Нокот районунда мыкты эмгекчил аялдар жөнүндө. Да согуш мезгилдеринде иштеген Өрүнч Сейже деген бар экен, бригадир. Ошол киши 17 жыл табелчи болуп иштесе, жо тиги тракторист болуп иштесе, эми сен табелчи бол деп табелчи кылып коюптур да. Анан табелчи болуп дейт, жанагы арпадан атала ичебиз дейт бир кишиден. Бүтүн иштеген аялдарды текшерем дейт, түнү күнү дейт. Ушунчалык мезгил болгон да. Анипа жана кыргыз сурмасы, Бөпө эженин бактысы, аялдын монологу жана ырыстын тагдыры аттуу тасмалары орус, англис тилдерине которулуп, Швеция, Голландия жана Индия мамлекеттеринде көрсөтүлгөн. Ырыстын тагдыры дегенде Ырыс Кудайбердиева деген 20-жылдардан кийин Советтер Союзу Сузак району абдан бир динчил, ушундай сакалчан калп болгон абдан. Ошол Сузак районундагы Сузак айыл өкмөтү ошол жерде
Биринчи Беговат айыл өкмөтүндө жанагы тракторчилердин арасынан жалгыз окуган кыз ошол Ырыс Кудайбердиева, Ырысбек Кудайбердиева деген кыргыздын кызы. Ошол кыз окуп комсомолдордун немесинде туруп мүчөлүгү болуп, анан кийин 7ден норма аткарып, пакта чаап, арык казып, трактор айдап, ондогон кыргыз жигиттери трактор айдаганга үйрөткөн экен да. Ырыстын тагдыры деп 3 тилде сценарийлерди дагы атайын китеп кылып чыгардым да. БПЖнин бактысы дегенде бүтүндөй кыргыздын кыздарынын мамлекеттик кызматтарга иштегени, согуш мезгили, согуштан кийин Тенти Адышева, БП Каримова, анан кийин келип олтуруп, жанагы Исхак Разаков менен иштешкен. Ошол доордогу чыныгы таза патриот мекенчил кыздар өкмөттүн кызматында иштеген. Ал эми Анипа жана кыргыз сурмасы дегенде, кыргыз сурмасы Францияда эң биринчи сыйлыктарды алып келген 4-9 менен 99 менен бүтүндөй сапаттуу өлкөгө сымап башка өлкөлөргө сатылып турган. Анан Анипа деген эже ошол 7-класста бир жетим кыз экен. Анан аппаратчица деп коюп, сурма комбинатында иштеп жүрүп, Ашо барабар 2 деп баягы вечерний школада окуп атып, кийин Алматыда химия институтунда сырттан эмес, очно бүтүп келип, ошол сурма комбинатын бүтүн Москва кадрлар тейлеген, Москвадан келген кадрлар иштеген, ошого карабай главный инженер болуп иштеген ошол комбинатта. Андан кийин лабораториянын начальниги болуп 40 жыл иштеп, бүтүн элге абдан мыкты кызмат кылган. Ал эми Курманбек баяны тарыхый маалыматты топтоо үчүн каарманыбызга көп убакыт керектелген. Курманбек Баатырдын мавзолейин калыбына келтирип, 17ден ашык кыргыз айылдарынын орусча аттарын которууга баш сайып, Гагарин совхозун Курманбек совхозуна өзгөрткөн. Кошумча маалыматты чогултууга Ади Өмүралиев эпосчунун дагы салымы чоң дейт каарманыбыз. Ади Өмүралиев деген эпосчу киши болгон. Менин атам мисалы үчүн 30-жылы 17 жашында мугалим болуп, Тогуз-Торого өкмөт тарабынан жиберилген киши да, мектеп ачканга, сабатсыздыкты жоюп. Анан ошол билим боюнча Ади Өмүралиев экөө тең райондо жолугуп алып экөө айтышчу экен. Атамыкыбызды Камаркандан баштап бүтүн кыргыздын элдик күйлөрүн мыкты черткен киши. Анан ошонун атамдын аңгемелери айтып бергендеринен, анан тиги Ади Өмүралиев менен көп жолугуп, ал кишинин тиги Калмакырчаны таппай калсам, Жалал Абад шаарына саат 3-тө түнү деле келип тапсам, түнү дагы ырдап туруп чыгып тосуп алат эле. Ошентип ошол кишинин айтканы менен абдан көп тарыхый маалыматтарды киргизип, ошол 6 жылда Курманбек баянын тартып бүтүрдүм. Мен ойлойм, бул кыргыз элине абдан тарыхый чоң маалымат. 500 жылын өткөргөндө Курманбек баяны бардык эл үчүн чоң үлгү болду. 30дан ашуун китептин 7 томдук тандалмалар жыйнагынын автору жана коомдук ишмер Тазагүл Закирова жаш акындардын жана жазуучулардын конкурстарын байма-бай өткөрүп келген. Ал эми сынактын жеңүүчүлөрүн аябай көтөрмөлөп, диплом менен акчалай сыйлыктарды тапшырып, бүтүн адабиятты коомчулукка байланыштырууга көпүрө болуп берген. Бүгүн биздин жакшы балдар, кыздар тарбия алышты. Көптөгөн биздин жакшы балдар, кыздар бүгүнкү күндө да жазып жүрүшөт. Мен жаштарга айтайын дегеним, жаштар билимдүү болуш керек, окуш керек. Эженин азыркы областыбызда өсүп келаткан жаш акындар менен, калемгерлер менен улуу акындардын ортосунда көпүрө болуп, алардын чыгармалары менен бирге акыл насаатын айтып, өрнөктүү жолунан үлгү алууга багыт көзөп, ырмайрам өткөрдүк. Областтык деңгээлде абдан жогорку маанайда өттү. Эженин обондуу ырлары жаңырды. Кээ бир ырлар автордун мурун элдин терең катмарына сиңип кетет да. Тазагүл эжебиздин дагы ырлары өзүнөн мурун элдин терең катмарына сиңип кеткен. 6 жашар баладан 60га чейинки аксакалдарды ырдап, олтуруш ырларына айланып калган элдик болуп калган ырлары да көп да. Каарманыбыздын коомдогу өзгөчө ролун, чөйрөсүндөгү аброю тууралуу шакирттеринин ою мындайча. Кайсы жерге барбайлык Тазагүл эженин орду төрдү. Эмне үчүн? Сөз баккан, сөз таптаган, сөздүн кадырын билип айткан инсандын орду дайыма эл арасында да. Мына ошол бизге өрнөктүү жолу деп айтканыбыздын бир жолу кээ бир адамды карап, биз баягы ошондой адам ошондой болсо экен деп тилек кылабыз да. Биз ошол азыркы жаш акын жазуучулар эженин артынан келаткан шакирттери устат катары сыйлайбыз.
ак батасын алууга аракет кылабыз. Баскан жолундагы жетишкен ийгиликтерине кубанабыз. Кайсы жерде болбосун ошол эженин дагы бир айкөлдүгү көп акын жазуучулар өзүнүн жанында жаш таланттарды, акындарды рухта өрбөйт. Эже өзү ошол жерде уга билүү касиетине да ээ да. Күндөр кубалашкан көпөлө жытын эске бөрүн толгон гүлдөрдү өттү бар эл бордун кусалы. Тазагүл Закированын 100гө жакын обондуу ырлары. Мекеним Кыргызстан, Оштон таптым, Ошум сен эңсеп келчү ыйык шаарым, Сагынарым жана Кусалык аттуу кулакка кеңири сиңген, элдик болуп калган бул ырларды укпаган жан жок. Элдин жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, жаңы көйнөк кийип, кайрадан жаш ырчылардын аткаруусунда ырдалып келе жатат. Кудай буйруса дагы элге бере турганы көп. Баралына жетип турган кези, калем сабы колунан түшпөй, ар бир айтылган сөзү акылга тете, алтынга тете болгон кези да. Ошондуктан көркөм адабият чөйрөсүндө Тазагүл Закированын орду дагы да болсо бийиктей берет, анын артында баскан шакирттерине жаргыч ачыла берет. Анын жазган ырларынан миңдеген адам суу ичип, руханий азык алып, жан дүйнөсү байый берет. Кең дүйнө кереметин кабыл алып, жан дүйнө асылдыгын ылгап бүтүн. Жашоонун балын татып, азап чегип, сүйүүнү даңазалап айтып күчүн. Дартына даба сөздөр табыш үчүн, жүрөктүн күүсүн талдап кагыш үчүн, сүйүүнүн улуулугун барктап баалап, дүйнөгө сөз чебери акын келген, ыр болуп, муза болуп табыш үчүн. Жүрөгү акындардын ырдан бүткөн, дүйнөсү купуялуу сырдан бүткөн, мүнөзү мүрөк сымал суудан бүткөн, түнөгү түбөлүктү нурдан бүткөн кыргыз эл акыны Тазагүл Закирова. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү Тазагүл Закировага маданият тармагында коомдук жана чыгармачылык иштерде үзүрлүү эмгектенгендиги үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наам ыйгарылган. Республикалык Молдо Нияз атындагы адабий сыйлыктын лауреаты, Ош 3000 эстелик медали жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын ардак грамотасы тапшырылып, кыргыз тилине кошкон өзгөчө салымы үчүн кыргыз тили төш белгиси менен сыйланган. Бизге кыргыз элинин адабиятына, кыргыз элинин маданиятын өнүктүрүүгө, маданияттын негизин түзгөн адабият. Мисалы үчүн драманы адабият жазылбаса, адабий чыгарма, драма коюлбайт. А драма коюлбаса, артисттер ойнобойт, аткаруучулар. Ал эми кинону деле мисалы үчүн, эгерде бир Чыңгыз Айтматовдун Ак кемеси же болбосо тиги Төлөгөн Касымбектин Сынган кылычы болбосо Курманжан Аткажы Ак кеме же башка фильмдер тартылбайт. Ошол тартканды, анан алардын ролдорун аткаруучулар, алар аткаруучулар. Эң негизги түзүүчүлөр бул жана жаратман адамдар. Анан мына ошол жаратман адамдарга чоң маани берип, ошондой указ чыгарган Садыр Нуркожо Жапаровдун бул адабият тармагындагы адамдарга жасаган бир чоң колдоосу катары кабылдап атабыз. Себеби адабият болбосо, китептер болбосо, классикалык чоң чыгармалар болбосо, китепканада иштебейт. Китепканада иштебейт. Мисалы, мен көп жолу айттым, бул Жомарт Бөкөнбаев эгерде тиги Айчүрөк операсын жазбаганда, же буласы ферилер кайсы музыка чыгарып, кайсы операларды алып, кайсы опералык ырчылар өздөрүн көрсөтмөк эле. Ар бир искусствонун, маданияттын тармагында адабиятты түзүүчүлөр, адабиятты жараткан жаратмандар негиз болот да. Мына ошон үчүн адабият тармагына биздин мамлекетибиздин жетекчиси ошончалык жакшы маани берип атканын өзүндө бир Кудайга шүгүр деп ыраазычылык айтып тура турган жакшылыктар болду да. Буйруса ойлойм, мындан ары кыргыз элинин аң сезими өнүгүүгө шарттар түзүлөт.